Geçen günü massалық маалымат каражаттарына чыккан Элеман Карбышактын билдирүүсү боюнча төмөндөгүлөрдү билдирүүнү туура көрүп атабыз. Анткени бул жол өзүңүздөр билгендей Касымбеков көчөсүнөн баштап Разаков көчөсүнө чейинки кошумча альтернативдүү жол боюнча маселе болуп атат. Экинчиси бул жердеги жолго тоскоол болгон ушул контейнерлер, андан кийин жолго кирип чыгуу маселеси боюнча. Бул жерде биринчи маселе жолду бүгүн кече күнү проектлер даяр болуп туруп, сечениясы көрсөтүп, жол уже башталды. Жол 2 полоса болот. 3,70-тен 2 полоса, андан кийин 2 полоса парковочный место и обочина деп коет. Ушул башты мындай айтканда 4 полоса болуп эсептелет. Башынан аягына чейинчи бул кошумча жол болуп эсептелет. Жолдун курулуш иштери бүгүн азыр техникалар келип, тез жактан Разаков көчөсүнөн башталып атат. Ал эми бул контейнерлерди биз жетекчилик менен сүйлөшкөндө жолду баштасаңар биз толугу менен алып беребиз деген. Азыр биз жолду баштадык. Бүгүн кечке маал ушу электр энергияларын үзүп туруп, бул бүгүн кеч алып бере турган болушту. Уже сүйлөштүк, бүгүн кеч алып беришет. Ал эми жолдун Кудайберди запчасть базарынын ичине кирип чыгуу акы төлөнүүчү маселеси боюнча түшүндүрмө берип кетейин. Эгерде аркадан кирип бул ТЭЦтин жолуна чыгам дей турган болсоңуздар, запчасть базардан эч кандай машинаны оңдоп же бир башка нерсе кылбай турган болсоңуздар, анда акы алынбайт. Эгерде ушул жерде машинаны ремонт кыла турган болуп, башка неме кыла турган болсо алынат. Ондон сырткары ушул жерде ишкерлерге дагы, базарда иштегендерге дагы акы алынбайт. Эми биз Ош шаар мэриясы төмөндөгүлөрдү сунуш кылып атабыз. Баягы обл больницадагы, аэропорттогудай кылып туруп, шлагбаум коюп туруп 30 мүнөткө чейин. 30 мүнөт ушул жерден кирип чыга турган болсо акы алынбайт. Ал эми 30 мүнөттөн ашкан болсо акы алына турган кылып туруп кыла турган болду. Муну кийинки айлардан уже булар сүйлөшүп, уже шлагбаумду баштай турган болду. Ал эми бул жактагы жогорудагы контейнер пискоблок менен урулуп навес боюнча айтсак, бул навес бул биздин долбоорго кирбейт. Бирок ал жерге кирип чыккан заездди биз бере албай калабыз. Анткени жолдун көп мындай аралыгын ээлеп калып атат. Буюрса жолду баштадык, контейнерлер алынат. Ал эми бул жактагы акы төлөнүүчү маселеси боюнча түшүндүрүп кеттим.